Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз видео сабагыбызды баштадык. Барыңарга ийгилик каалайм. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз Python программалоо тили. Python программалоо тилине киришүү, анын тарыхы жана тилдин өзгөчөлүктөрү, ошондой эле иштөө чөйрөсүн алгач ишке чегерүү деген суроолорго жооп алабыз. Андыктан биз программалоо тил деген эмне деген суроого токтолсок, бул алгоритмдин жазуу үчүн колдонулган формалдуу тил. Бул жерде аткаруучу компьютер болот. Ал эми программа деген эмне? Программа бул программалоо тилдин жазылган алгоритми деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө 1000 деген программалоо тилдери бар. Учурда эң кеңири жайылган программалоо тилдеринин бири бул Python. Python деп окулат, бирок көпчүлүгү Python деп айтышат. Эми биз тарыхына токтолсок, Python программалоо тили 1980-жылы Нидерландиялык программист Гидо ван Россум тарабынан ойлонуп табылган, бирок ал 1989-жылы декабрь айынан тартып Нидерландиялык математика жана информатика борборунда тилдин үстүнөн иштешип чыгышып, 1991-жылы гана колдонууга сунушташкан. Ошондой эле Python программалоо тили ABC программалоо тилинен келип чыккан деген дагы божомолдор бар. Бирок экөөнүн айырмасы Python программалоо тили 1983-жылы Амстердеги Амеба аракет системасында иштеп, ошондон кийин гана колдонуучулардын саны көбөйгөндөн кийин Python программалоо тили өзүнүн негизги формун түзүүнү ойлоп башташкан. Андан кийин Гидо ван Россум, бул өзү дагы комедияга абдан кызыккан адам болгон. Ал британиялык Монти Пайтон аттуу комедиисинин ысымынан коюлган Python программасы. Ошондой эле Python эмне кылат деген суроого токтолсок, Python веб тиркемелерди түзүү үчүн серверди колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле Python программалык камсыздоо менен бирге жумушчу агымдарды түзүүдө колдонулат. Python маалымат базасы тутумдарында туташа алат, ошондой эле файлдарды окуп жана өзгөртө алат. Python чоң маалыматтарды иштеп чыгуу жана татаал математиканы аткаруу үчүн колдонулат. Ошондой эле тест прототип жасоо же программалык камсыздоону иштеп чыгуу үчүн колдонулат деп айтсак болот. Ал эми эмне үчүн Python деп айтсак, Python ар кандай платформада иштейт. Мисалы Windows, MacOS, Linux жана башка. Ошондой эле Python англис тилинде окшош жөнөкөй синтаксистерге ээ. Python иштеп чыгуучуларга кээ бир башка программалоо тилдерине караганда азыраак саптарда программаларды жазууга мүмкүн берген синтаксиси бар. Ошондой эле Python котормочу тутумунда иштейт, демек ал код жазылгандан кийин аткарылышы мүмкүн деп айтсак болот. Ошондой эле баарыбызга белгилүү болгон дүйнөдөгү кеңири таралган Google компаниясындагы өзүнүн издөө системасында Python программалоо тилин колдонулат. Ошондой эле баарыбызга белгилүү болгон YouTube видео хостингинде дагы Python программалоо тили колдонулат. Андан башка анимациялык графиктерде, илимий изилдөөлөрдө жана ошондой эле тестирлөөлөрдө Python программалоо тили колдонулат. Ал эми биз Python программасын өзүңөрдүн компьютериңарга акысыз орнотуу үчүн төмөндөгү сайтты жүктөп алсаңар болот. Андан кийин Python программалоо тили интерпретатор эки режимде иштейт. Булар интерактивдүү режим жана программалык режим деп айтсак болот. Ошондой эле биз Python программасын орнотуп алгандан кийин пуск баскычын басып, ал жакта IDL деген папкага кирип, эң эле жөнөкөй мисал түзөлү дейли, 20дан кемитебиз 3-тү жана аны көбөйтөбүз 2-ге деп Enter баскычын бассак, бизге 34 деген жоопту чыгарып берди. Мындайча айтканда, биз өзүбүздүн биринчи программабызды түзүп алдык деп айтсак болот. Андыктан эми Python программалоо тили, анын тарыхы жана өзгөчөлүктөрү, биз жана айтып кеткендей эле, программалоо тили 89-жылы Гидо ван Россум тарабынан негизделген. Ал эми Python бүгүнкү күндө кандай деген суроого, бул активдүү өнүккөн жогорку деңгээлдеги көп максаттуу программалуу тилдердин катарына кирет деп айтсак болот. Ошондой эле Python интерпретациялык программалоо тили
бул тилде жазылган программа аткарылганда ар бир сап боюнча программалар экилик кодго которулат жана дароо ишке ашырылат деп айтсак болот. Мына эмесе балдар, биз бүгүнкү сабакта Python программалоо тили менен тарыхы менен тааныштык жана ошондой эле өзүбүз программа түздүк деп айтсак да болот. Эмесе силерге тапшырма, төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.